Шары Жайык Бадыр атындагы номер 12 орто мектеби 9 А классынын окуучусу Алтынбекова Азиза Чыңгыз Айтматов саманчынын жолу. Баса, көп кечикпей келиндүү да болдук. Касым айында да жүргөндө бири-бирине көңүлдөрү төрөгүп келип калса керек. Алиман да ушул жактан алып келбедиби? Өңдү түстүү, бели буралган жаш кыз экен. Адегенде эле ичим жылып, өз баламдай көрүп калдым. Келин өстү болсо, өз бала эмне эмне, айырмасы. Чынын айтыш керек, келин жаман чыккан жок. Ошонун өзү да үй бүлөдө чоң ырыскы эмеспи. Азыр ойлоп карасам, адамдын башына чын ойлоп келгенче, шатырата төккөн жайкы жандай эмес, адамдын өз аракетинен, турмушка, элге кылган мамилесинен, бирине-бири жалганып, өнүп өрчүп, таалай болуп аталып келет экен го. Ошентип тапкан таалай кымбат турбайбы? Өз канында төгүлсө, жан берген менен барабар экен. Алиман келген жылы унутулгус жыл. Эстен кеткис жай болду. Ошол жылы эгиндер эң эле эрте бушпадыбы? Ошондой байкаганым алиге көңүлдөн чыкпайт. Аңыздын жетинде аба-бакай кызгылтым бир ачып өскөн гүл кайрыларды Алиман жыйнап. Бир убакытта менден уялгансып, буудай арасы менен унчукпай кетип бара жатат. Бул эмнеси? Колундагысын эмне кылар экен деп турсам, жол боюнда турган комбайнда жанына жетип барды да, гүлдестени иниктеп кичине кое салып, кайра жүгүрүп келди. Комбайнда киши кара эле жок болчу. Касым бир жакка кеткен. Эртең бүсүгүнөн чабыкка киришебиз деп комбайнын ошондой даярдап койгон эле. Алимандын мунусу ичимен тири, Кудай кааласа бул экөө жакшы жубай болушот экен деп келиме ыраазы болуп калдым. Алимандын ошондогу түрү али дагы көз алдымда. Кызыл жолу, ак көйнөк, кичинекей кара чуптамасы менен колунда кармаган гүл кайрып, өзү кара торусунан келген, көздөрү мөлжөлөп бакырайган сулуу келинчек эмес беле? Ак айран келиним, гүл сүйгөн келиним.